Assalamu алейкум, Оштуракчай каналы, кандайсыздар жакшысыздарбы? Бүгүн 4 июнь 2025 жыл. Бүгүн биз силерге Ош шаарыбыздын Жакшы районунда жайгашкан Салива көчөсүндө жайгашкан Емаком курулуш компаниясы курган, толук бүткөн, коммуникациясы бардыгы центральный болгон, тек паспорты бар, даяр домдон 5-кабаттан 59 квадрат болгон квартира тууралуу маалымат бермекчибиз. Азыр биз ушул Емакомдун алдында турабыз. Бул жерде автоунаа токтоткону, орындыктар кеңири, андан тышкары мектеп, садик, маршруттук каттамдарга жакын. Келүү дарегин айта турган болсок сиздерге, сиздер мына Уркия Саливан атындагы Алияга келесиздер. Мына Кудайберген запчасть базардан мына односторонний бул жактан деле келсеңиздер болот. Детский областной больница тарап менен келгениңиздерде мына паркка келесиздер. Ошондо мындай келгениңиздерде мына маршруттук каттамдар каттайт. Жолдун оң тарабында мына Емаком курулуш компаниясы жайгашкан туугандар. Иштеп жаткан лифт менен да чыгып келдик. Чыкканыңыздарда Емакомдун бул биринчи салган сапаттуу квартирасына киресиздер. Бул жак коридору полдоруна мрамордон басылган, сары таштан чыгып, анан ушул бронированный эшикти ачканыңызда сиздерге айтып жаткан 59 квадрат болгон квартирабызга киресиздер. Ремонттору орто. Киргениңиздерде полдоруна мындай ламинат басылган, эшиктери магазин эшиктеринен коюлган мындай жакшы күрөң цветте. Бул биринчи эшикти ачканыбызда бул жуунуп таранчу бөлмө. Жуунуп таранчу бөлмө. Бул жакта мына сунун моторлору, Аристон, ванна баардыгы коюлган. Бул жак биринчиси. Андан кийин ажаткана бөлмөсү. Ажаткана бөлмө менен жуунуп таранчу бөлмө бөлөк. Андан кийин ал жактан кийинкиси бөлмөсү бул жагы кухня экен. Кухня. Ашканасы ушул жерде. Бул жакта сунун моторлору баардыгы жакшы иштейт. Тек паспорт да бар, ипотека жолдору бар. Андан кийинки бул биринчи бөлмөсү. Негизги бөлмө. Бул жерде мына илинип турган телевизордагы халат. Потолоктору натяжной потолок. Күнгөй тарапта жайгашкан. Терезеси бул жактан. Отоплениясы центральный. Ошондо мына Кудайберген запчасть базарды карап калат. Бул жагы мына балкону. Эшикти ачабыз. Эшикти ачканда мына балкон. Баасындагы мындай салыштырмалуу жакшы эле арзан эле айтып жатат. Эми аны үй алгандар, үй менен иштегендер негизинен муну түшүнөт. Бул ошондо андан кийинки бөлмө. Тек паспорт боюнча айта турган болсок, тек паспорт колунда, ипотека жолдору да бар. Анан тек паспортто 2 бөлмө деп жазылыптыр. Этажы дагы средний, бийик дагы эмес, паст дагы эмес, мектеп садиктерге жакын. Анан негизинен биз мына Оштуракчайда реклама агенттикте жүрөбүз. Көбүнчө бул үйдү биринчи эксплуатацияга бергенде эле иеси ака кандай болсо ошол ойдон обой кылып, ремонт кылып коюп турду. Бирок сиздер планировканы өзгөрсөңүздөр болот. Мына турган стенаны мынерден бир ушул жерге чейин, ушул розетка турганга чейин алып, бул жакты жок кылып туруп, бул жактан эшик коюп, бул жагын бир бөлмө кылып, андан кийин бул стеналарды да алып, кийинкисин да ушул жерден төсүп туруп, бул жакты 2 бөлмө кылып, полноценный 2 бөлмө кылып, бул жакты гостиный кылсаңыздар, проекти негизинен жакшы түшүнгөн адамдарга. Бул жакты дагы алып, ошондо бир жакшы проект чыгат. Себеби биз квартира ремонтторду көрүп эле жатабыз. Ошондуктан телефондо көргөнүңүздөр менен аны түшүнбөйсүздөр. Телефондо көргөн бойдон калып кетесиздер. Келип көрүңүздөр. Локациясы сонун, тек паспорт деле бар. Ипотека алып туруп, аны секинден өзүңүздөр бузуп, бул жака планировка кылсаңыздар деле бул как вариант катары. Анан жөн деле алып жашасаңыздар деле сонун. Лайктардан басыңыздар, комментарийден жазыңыздар, дос-таанылыктарга, группаларга жөнөтүп коюңуздар.